негизи миграция маселеси өзүнчө бир чоң орчундуу маселе. Мына ошол жерде отуруп көптөгөн биздин депутаттарыбыз көптөгөн көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышты. Бул нерсе көп жылдан бери көтөрүлүп келет. Бирок тилекке каршы ушуну толугу менен ишке ашпай атат. Себеби бүгүндө карасак, ошол эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин курамына бүт көйгөйлөрдү киргизип салган да. Аябай оор көйгөйлөрдү чечүү жолдору татаал көйгөйлөрдү эле, ошол эле пособиялар, ошол эле жумушсуздук, ошол эле миграция көптөгөн ушундай маселелерди бир министрликке берип коюп, бирок эч кандай көмөк болбой атат өкмөт жактан. Буну мойнубузга алышыбыз керек. Ошондуктан бүгүн ошого карабастан ушу министрлик кандайдыр бир акыркы күчтөрү менен жөнгө салганга аракет кылып атат. Миграция менен күрөш бул татаал нерсе. Миграция бул кыймыл. Бу менен биз күрөшө албайбыз. Бул нерсени биз жөнгө салган, бир гана жөнгө салышыбыз керек. Жөнгө салганга албетте бул жерде бир гана бул министрлик эмес, бул жерде комплексный бүт министрликтер, керек болсо өкмөт жардам бериш керек. Бүгүн бүт татаал оор нерселерди берип, анан биз тээп атабыз ар жагынан. Силер кылбайсыңар, муну кыла албайсың, кыла албайт. Себеби бул жерде көп каражат керек. Көп министрликтердин колдоосу керек. Мына бүгүн мен аз карап чыгып, президенттин жарлыгын карап окуп келатып, аябай жакшы нерселерди киргизген экен. Бул жерде эмгек мигранттардын балдары деген түшүнүктүү мыйзам деңгээлинде киргизүү деп. Ушул багыт боюнча кандай иштерди аткарып атасыздар? Урматтуу Данияр Элмекович, бул боюнча ошо мигранттардын балдарын түшүнүк мигранттын балдары дегенде мына азыркы убакта биздин министрликте үй бүлөлүк кодекс иштелип атат. Буюрса план боюнча мартта ошол түшүнүк үй бүлөлүк кодекске кирет. Себеп дегенде үй бүлөлүк кодекстин кириши менен албетте тиги балдар кодекси жоюлат. Ошондуктан азыркы убакта бул иш кара эметип атат. Март айында уже алып чыгабыз. Кодекс полностью дайыр болот. Ошол жерде түшүнүк мигранттын балдары деген ошол кодекске кирет. Албетте уну алып келгиле, себеби бүгүнкү күндө чын айтканда көптөгөн биздин эмгек мигранттарыбыздын балдары айыл жерлерде алардын алып аткан билими боюнча көп көйгөйлөр болуп атат. Алардын кандайдыр бир терс жактарга, жаман жактарга кирип кеткендердин белгилерин биз угуп атабыз. Ошондуктан мына президенттин жарлыгынын негизинде ошолорду киргизгиле. Анан кээ биркилер ошо тайный тайтасын колунда калып атат, же бир туугандардын колунда калып, кандайдыр бир зомбулуктарга душар болгондор фактыларын биз угуп атабыз. Ошон үчүн ошо жоопкерчилиги кимге таштап кеткен болсо ошо балдар, ошо жоопкерчилигин карашыңыздар керек, киргизишиңиз керек ушул мыйзамдарга. Ошону тез арада алып келсеңиздер, биз эми бул жерден тезирээк карап, өздөрү сунуштарыбызды берип, анан өткөзүп берет элек. Андан тышкары, чын айтканда могул жерде мен угуп отуруп, диаспоралар боюнча аз угуп калдым да силер жактан. Себеби бүгүнкү күндө биздин диаспоралар чоң жумуш аткарып атат да. Чоң жумуш аткарып атат. Кээ бирки жерлерде ошо биздин кыйналган жарандарыбыздарга ошондой эле баягы груз 200 боюнча жетпеген акчаларды өздөрү топтоп, ошону чогултуп берип, кандайдыр бир жакшы көмөктөрдү көрсөтүп атат. Эгерде юристтер керек болсо, бир биздин жараныбыздын башына оор күн түшкөндө, алар ошо өздөрү чогулуп, акчаларды чогултушуп, ошону төлөп берип атышат. Мына жыл сайын Наурыз майрамдарын өткөзүп атат. Ошону биздин кыргыз улутундагы тамак аштарды жазып, ошо биздин тарыхыбызды, биздин маданиятыбызды тааныштырып келип атышат да, булар таанытып келип атат бүгүнкү күндө. Бул деле мамлекет үчүн чоң жумуш. Ошондуктан биздин диаспораларды, ошолордун башчыларына терең чоң көңүл буруңуздар. Себеби бүгүнкү күндө көп көйгөйлөрдү алар буяка жеткизбей бүтүрүп атышат. Чын айтканда, алардын эмгеги чоң бүгүнкү күндө. Ондан тышкары эми айта турган сөз көп, но мен эмнеден Камил Абдырахман жакшы айтып кетти. Негизи бул чоң тармак. Бул өзүнчө бир чоң көйгөй. Ошо миграция маселесини өзүнчө бир бөлүп, буларга бир статус берип, өздөрүнүн саясатыны, өзүнүн жумушун алып бара турган бул госкомитет болобу, же министрлик болобу, буну бөлүп чыкпасак, себеби мен айтып кеткендей, бүт көйгөйлүү маселелерди бир министрликке берип койгонда, ошондуктан бүгүн силер чын айтканда күчүңөр жетишинче кылып атасыңар. Көп жерлерде жетпей атат күчүңөр. Адамдарыңар жетпей атат. Ошондук үчүн силерге ресурс, финансовый жактардан көбүрөөк бериш керек. Көйгөйлөр чечебиз десек, көйгөйдү чечиш үчүн анын үчүн ресурс менен финанс болуш керек. Жөн эле курук сөз менен силерди берип коюп, анан аны чечип кетиш бул невозможный нерсе да, татаал нерсе.
Ошондуктан мен ошо сунуу Камил Абдыраздын сунушуна кошулуп кетет элем. Ушу чечимибизде ошону өкмөткө бир тапшырма берип, ушуну карап чыксын. Кайрадан бир кандайдыр мүмкүнчүлүктөр таап, ушу миграция тармагын өзүнчө бир министерство болобу же госкомитет кылып бөлүп бербесек, бүгүнкү күндө ушундай көйгөйлөр эч качан чечилбейт. Чечилсе деле мындай аз чечилет. Ошону поэтапно чече турган бир программаны иштеп чыгысыңыздар. Эми ушуга бир какой-то направление берип, өзүңөрчө бир министрлик кылып бөлүп берсе, мен ойлойм көптөгөн ийгиликтерге жетишип кетет эле да булар. Башка суроолорум жок. Эми негизи бул жерде коллегаларыбыз көптөгөн көйгөйлөрдү айтышты, министрлик жооп берди. Эми силерде ишиңерге ийгилик каалайбыз. Албетте оор, татаал.